Инвестициялык саммит ЕАЭП өлкөлөрүнүн да, үчүнчү өлкөлөрдүн да чакан жана орто бизнестин ролун күчөтүүгө багытталган. Максат катышуучулардын инвестициялык жана инновациялык потенциалын айкалыштыруу, бизнес өкүлдөрүнүн ортосунда кызматташтык байланыштарды түзүү. Экономика министри Данияр Амангелдиев инвестиция тартуу боюнча ишти күчөтүүнү сунуштап, түз чет элдик инвестициялардын эң көп агымы реалдуу секторго туура келерин белгиледи. Bir neçe iki taraflı dolborlar işe aşıvatat. Andan tışkarı bizim soda jugurtuguz tağı bol boğanday tempmen nesvatat. Anın oşa Kıtay'ın statistikası menen aytkanda 12 milyard dolardan aşık tavar оборот jugurtu iki mamleketin ortasında жүрүп жатат. Бирок биздин статистика боюнча ал көрсөткүчтөр азыраак. Бирок натуралдык санаганда ошол товардын jugurтуусу 1 миллион 200 тонна жүктөн ашык Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда сода jugurtu алкагында жүрдү. Саммиттин алкагында Кыргыз темир жолу менен Россия экспорт борбору ачык акционердик коому жана РЖД International жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ортосунда балыкчы Кочкор Каракечи темир жол линиясын куруу долбоорун биргелешип ишке ашыруу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. 2022 жылга 5 чакырым темир жолдун курулушу пландалып, учурда жумуштун 90% бүттү. Кыргыз темир жолу своими силами и своими средствами. Курулуш Кыргыз темир жолу ишканасынын өздүк каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Бул стратегиялык долбоор жаңы темир жол түйүнүнүн пайдалануулун түптөп, Ысык көл жана Нарын облустарын өнүктүрүүгө шарт түзөт. Келечекте темир жол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан багыты боюнча борбордук Азия аймагынан социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ошондой эле Кыргызстандын аймагында бирдиктүү темир жол тармагын түзөт. Өлкөнүн темир жол потенциалын толук ачууга мүмкүндүк ачат. Мы готовы поддержать нашу. Кесиптештерибизди долбоордун тезирээк ишке ашышы жана сапаттуу техникалык чечимдерди колдойбуз. Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдөгү базалык инфратүзүмүн жолго коюуда. Бул жакшы долбоор. Анткени кошумча жумушчу орундар түзүлүп, кыргыз товарын чет мамлекетке экспорттоого мүмкүнчүлүк ачат. Инвестициялык саммиттин алкагында Монголия Кыргызстан менен текстиль тармагында кызматташууну пландап жатканы белгилүү болду. Монголияда 90 миллиондон ашык мал бар. Алардан жыл сайын 40 000 тонна жүн алынат. Аталган мамлекет Кыргызстан менен биргелешкен ишкана түзүп, жиптерди, кездемелерди, кийим тигүүнү көздөөдү. Бул кадамдар экономикалык өнүгүүнүн жаңы жолун ачат. Первое это у нас вот эта отрасль текстильный. Биринчи текстиль тармагында биздин кызматташтыгыбыз натыйжа берет деп ишенем. Себеби Кыргызстан союз малында бул тармакты мыкты иштеткен. Азыркы рыноктук заманда ал потенциал жоголгон жок. Тескерисинче жеңил өнөр жайды өнүктүрүү үчүн мамлекет өзү да колдоо көрсөтүп, инвестиция, салык жагынан жеңилдиктерди берип жатат. Мамлекеттин мындай көмөгү кызматташууну каалаган өлкөлөр үчүн чоң ишеничти жаратат. Ошондой эле Армения, Беларусь, Индия, Казакстан, Пакистан өлкөлөрү инвесторлорго өздөрүнүн бизнес долбоорлорун тааныштырды. Катарында кыргызстандык жеке компания органикалык калдыктар, протеин уну, биогумус жана май чыгаруучу бизнес долбоору менен тааныштырды. Долбоордун бюджети 22 миллион долларды түзөт. Мы заключаем договоры, подбираем место сами, наша команда. Биздин команда ферманын ордун аныктап, жерин тандайт. Андан кийин курулуш ишин жүргүзүп, буйрутмачыга толук даярдап беребиз. Органикалык товар өндүрүүчүлөр менен да өзүбүз келишимдерди түзөбүз. Ал эми өндүрүлө турган азыктар, органикалык калдыктар, кургатылган балык менен курт кумурскадан ун, май жана био жем даярдалат. Биздин Кыргызстан, Россия жана Түштүк Африка өлкөлөрү менен келишимдерибиз бар. Пленардык жыйында панелдик талкуулар да өттү. Анда дүйнөлүк экономиканы санариптештирүү, транспорт коридорлорун кеңейтүүнүн артыкчылыктары, билим берүүдөгү инновациялык технологиялар, чакан жана орто бизнес жаатында тажрыйба алмашуу жана башка көптөгөн багыттар талкууланды. Муну менен уюштуруучулар саммит өз максатына жеткенин белгилешет. Саммит өзүнүн максатына жетти. Ушул эле убакта бул максаттын дагы жыйынтыктарды күтүп атабыз. Эң негизги бул биздин проекттер менен чогуу кооперация кылып же инвестиция кылып мындай бир проекттер ишке ашсын, товарлар чыгарылсын. Бул жерде өндүрүш, эң негизги өндүрүш мындай бир жакшы ири компаниялар келип туруп, бул жерде өзлөрүнүн заводдорду курса, ушуну күтөбүз. Саммит катышуучулардын инвестициялык жана инновациялык потенциалын айкалыштыруу, бизнес өкүлдөрүнүн ортосунда кызматташтык байланыштарды түзүүдө жакшы аянтча болуп берди. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.